МТС'тин түз эфиринде артарап, анын алып баруучусу Мемирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Буга чейин мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясынын мурдагы маалымат катчысы Анара Мамбеталиева мекемедеги коррупциялык көрүнүштөрдү ачыктаганы үчүн жетекчилиги аны мыйзамсыз кызматтан кетиргенин айтып, президентке ачык кайрылуу жолдогон. Ага чейин Кыргыз темир жолу ишканасынын вагон коштоочусу Алия Асамбаева дагы ушундай эле кайрылууну президентке ачык кайрылуу жолдоп, ал дагы ушул коррупциялык көрүнүштөрдүн боюнча билдирүү жолдогон эле интернет аркылуу. Бул окуяларга президенттик аппарат жана ошондой эле коопсуздук кеңешинин катчылыгы тез көңүл буруп, натыйжада иликтөөлөрдө ошол эки адамдын, эки кызматкердин айткан маалыматтары ошо мекемелерде тастыкталганы боюнча кабарлар тараган. Бирок ушул күнгө чейин аталган кызмат адамдары, аталган ошол мекеменин кызматкерлери эч кандай жоопкерчиликке тартылбай жүргөнү маалым болду. Эмесе бүгүн ошол жоопкерчиликсиз кызматкерлердин көрүнүштөрүн, ошол окуяларды бүгүн талкуу кылабыз. Эмесе артара программасы менен бир болуңуздар. Алгач бүгүнкү келген конокторду тааныштыруудан баштасам, жогоруда мен сөз кылган экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын мурдагы басма сөз катчысы, ошол мекемедеги коррупциялык көрүнүштөрдү ачык айтып чыккан Анара Мамбеталиева айым бизде конокто. Биринчи коногубуз. Экинчи коногубуз Кыргыз темир жолу ишканасындагы көптөгөн коррупциялык көрүнүштөрдү ачыктап, ошол ачыктаган ошол Алия Асамбаеванын маалыматын коомчулукка жарыялоодо жана ошондой эле ушул мекемедеги коррупциялык көрүнүштөрдү буга чейин айтып келген коом коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин төрагасы Манас Кадыров бизде конокто. Жана ошондой эле бүгүнкү программабыздын үчүнчү коногу Жаңы саясий кыймылынын өкүлү, активдүү жарандарыбыздын бири Тимур Саралаев мырза бизде конокто. Жана ошондой эле бүгүнкү программабызга ошол экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мекеменин жетекчисине кайрылып, тиешелүү адамдарды бул жерге келип ошол бүгүнкү суроолорубузга жооп берүүгө чакырганбыз. Жолдош Жунушбаев мырзага кайрылып, өзү менен сүйлөшүүлөр жүрүп, тиешелүү адамдарды жөнөтпөк. Бирок бир саат калганда алар телефонду албай, эч кандай жоопсуз калтырды. Ошону айтып кетишибиз керек. Эгерде жообуңуздар боло турган болсо, ошо тиешелүү мекеменин өкүлдөрү бул жерге келип, өзүңүздөргө жооп берсеңиздер болот. Атайын орун калтырып койдук. Эмесе окуя телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болушу үчүн ошол эки кызматкердин интернеттеги кайрылуусун көрүп алсак, анан талкууга өтөбүз. Уважаемый Сооронбай Шарипович, после того, как вы дали надежду и попросили открыто сказать о фактах коррупции, 11 августа я к вам обратилась с видеообращением с вопросами о коррупции по форменной одежде и без билетников на Крымской железной дороге. После моего видеообращения со стороны руководства железной дороги начались гонения. За моей спиной собирают коллективы, собирают подписи, обращения, дают пресс-конференцию, порочащую мою честь, и обвиняя меня в тяжких преступлениях, таких как провоз наркотических средств. Также я обращалась с заявлением замминистру транспорта Джусупалиеву Азимбеку Ильясовичу. На данный момент он отказывается нас принимать. Со стороны государственных органов я не вижу никакой реакции, а наоборот чувствую колоссальное давление со стороны государственных органов и предприятия в целом. Я являюсь матерью-одиночкой. Я не побоялась сказать о фактах коррупции. Урматтуу президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипович, мен Мамбеталиева Анара Хамзаевна 2016 жылдан тарта үстүбүздөгү жылдын 15 августуна чейин мамлекеттик инспекциянын басма сөз кызматында эмгектенип келдим. 15 август күнү мени мыйзамсыз берене менен кызматтан кетиришти. Себеби буга чейин мен инспекциянын ичиндеги жүрүп жаткан коррупциялык иштерге бир нече жолу жетекчилик тарабынан жетекчиликке кирип эскертүү берип, коррупцияны тазалаш үчүн бардыгыбыз өзүбүздөн баштайлы деген ураан менен чакырып чыккам. Урматтуу президент, сиз көтөрүп чыккан коррупциялык схеманы жокко чыгаруу жана алар менен күрөшүү багытындагы жарлыгыңызга арка бел болуп, мен дагы коррупцияга каршы күрөшүүнү чечтим эле.
Буга чейин мен мамлекеттик ичинде коррупцияга байланышы бар деген адамдардын атын жетекчиликке, тагыраак айтканда Жунушев Жолдош Маликовичке санап бергем. Мына бүгүнкү берүүбүз, бүгүнкү талкуубуз ошо себепчи болчу жагдай ушул эки кызматкердин кайрылуусу, андан кийинки президенттик аппараттын жана коопсуздук кеңешинин буга карата атайын жообу, алардын кыймыл аракети, бирок өкмөт тарабынан эч кандай жооп болбой жатканы жөнүндө талкууланат. Аны ырайым мындай окуя түшүнүктүү болуш үчүн эмне болгон коррупциялык көрүнүштөр эле, кандай коррупция эле, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мынакей мен видео кайрылуу жасагам. Видео кайрылууга чейин мындай өзүңүз айтмакчы көпчүлүккө мындай түшүнүктүү болуш үчүн биринчиден мен сиз чакырып телефон чалып чакырганда мен көптөгөн суроолорум бар эле, ушу тийиштүү адамдар келет дегениңизден атайын жооп издеп келдим эле, бирок тилекке каршы бүгүн ошол тийиштүү адамдар дагы келбептир. Бирок мен өзүм тараптан айта кетсем, негизи эле инспекциянын ичиндеги айрым кызматкерлердин ушундай мыйзамсыз жүргүзүп жаткан иштерине күбө болуп калган учурлар болгон. Буга чейин мен ошол кече жакында гана башталып калган жок, мен буга чейин жетекчиликке айткам. Бир нече жолу киргем, бирок тилекке каршы мындайча айтканда мен чечкиндүү бир кадамдарды жетекчилик тараптан көргөн жокмун. Мен башында аябагандай үмүттөнгөм. Мен ошол мыйзамсыз иштеп жаткан адамдарга бир кандайдыр бир чара көрсө керек деген ойдо болгом. Бирок тилекке каршы иштин жыйынтыгында өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бул чечимди аларга эмес, мага чыгарып, мынакей мен берененин негизинде кызматтан алындым. Негизи тактап айта кете турган болсом, ошол видео кайрылуунун негизинде мен ошол бир айрым бир көрүнүштөрдө ушул басма сөз кызматкери катары сизге айта кетет элем, себеп дегенде журналист катары айрым бир кесипкөй эмес адамдар менен иштешүү мен үчүн өтө татаал болуп жаткандыгына байланыштуу. Ошондой эле жанагы ички болуп жаткан мындайча айтканда нааразычылыктар ушул күнгө алып келди да. Башында мен видеодагы кайрылганда да толук көрөрмандар болсо толук түшүнсө керек. Ал жерде мен айткам, мен бул коррупциялык схемага каршы чыккан мен жалгыз эмес элем. Менин жанымда дагы ушундай кесиптештерим бар эле, бирок тилекке каршы мени берене менен кызматтан алгандан кийин ачык айтып, мен менен кошо бул жолду улантууга бел байлаган жок, мындайча айтканда артка кайтышты. Себеп дегенде өзүңүздөр көрүп тургандай, мага тагылган берене өтө оор берене экен. Мен адегенде түшүнгөн эмесмин. Эмгек кодексинде ошол 47 берененин 1-пунктунун 7-пункчасы бул мамлекеттик кызматта деги эле менин мындан аркы кызматта эмгегимди токтотуу. Мынакей атайын Мамлекеттик кызматка иштей албайсыз деген. Мамлекеттик кызматта болобу, кайсыл жерде болбосун, буга чейинки мен өзүңүздөр иштешип жүрөбүз, Мирбек, жакшы билсеңиз керек, мен майор званиям бар, андан сырткары мамлекеттик 3 даражадагы чиним бар. Ошондой эле 10 жылдан ашуун ушул багытта тажрыйбамдын баардыгы жокко чыгарылып, ошол кызматтан алындым да. Анан менин өзүмдүн жеке пикиримди айта кетейин. Негизи коррупция менен күрөшүү бул деги эле коррупция бир кандайдыр бир дарт, оору деп айтсак болот бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Сиз коррупция жөнүндө, мыйзамсыздык жөнүндө айттыңыз. Кайсы мыйзамсыздык жөнүндө сөз болуп атат? Ошол жана мен мекеменин ичиндеги мыйзамсыздык жөнүндө айтсаңыз? Мен кайрылуу жасап, арызданып чыкканда, ошол мен кайрылган багытта мен айтып чыккан маселелерди коргоо кеңеши карап чыгып, мен айтайын деген маселелерди алып чыгышты бүгүнкү күндө. Ооба, бул далилдер туура чыкты, аныкталды дегендей, буга мен толук кандуу мындайча айтканда ишендим, ынандым. Мындайча айтканда ичиндеги болуп жаткан жанагы инспекциянын ичиндеги бир айрым бир мыйзам бузуулар чыкты. Ал ошол эле кадр маселеси. Ошол эле мамлекетке таандык каражаттардын, акча каражаттарынын туура эмес нукта пайдаланып жатышы себеп болду. Муну аныктап чыгып беришти. Бирок маселе эмнеде? Ушул процесс, мындайча айтканда процедура аябагандай көпкө чейин созулуп жаткандай мага таасир калтырып атат. Балким мен түшүнбөйм, балким билбейм. Балким ошондой процедуранын негизинде бир узакка созулгандан кийин гана жыйынтык чыгабы. Себеп дегенде өзүңүздөргө маалым болгондой, кече жакында мен ошол коргоо кеңеши, анын курамында бир нече органдардын түзүлүшүндө ошол адистер текшерип чыгышкан. Текшерүүнүн негизинде бир гана ошол коррупциялык схеманын жүрүшү эмес, андан сырткары мени дагы мыйзамсыз кызматтан алып салганы аныкталган да. Бүгүнкү күндө ошол башы чыкты, аныкталды, бирок эмнегедир кандайдыр бир тыныгууну кармап турат.
деп Сиз айткым келип атат ошол да. коррупциялык көрүнүштөр ачыкталып, анан мыйзамсыз иштен алганыңыз аныкталганда канча убакыт өттү? Мыйзамсыз деп аныкталганына 3-октябрда чыккан. Бүгүнкү күндө туура 1 апта өтүп калды. бир жума Ооба, өттү. 1 апта өттү. Ал эми мени Ошол 15 августта кызматтан алган. ошол аралыкта мекемеңиз тараптан же болбосо бир мамлекет тараптан бир сизге байланышуу болдубу мындай кайра кызматка кайтып келүүңүзгө жана башка Негизи бир ошол иштер коргоо башталдыбы? кеңешинин чечими менен ошол башкы прокуратура ошондой эле мамлекеттик кадр кызматы мени мыйзамсыз кызматтан алынды деп таап сунуштама жөнөткөнү тууралуу кабар берди. Мына бул жерде дагы ошол ГКСтин мындайча айтканда кадр кызматынын атайын жөнөткөн каты бар. Инспекцияга атайын ошол Мамбеталиеванын намына тагылган ошол беренени кайра алып кызматка өзүнүн ордуна алып келүү боюнча 2 орган сунуштама берген экен. Бүгүнкү күндө ошол сунуштаманы жөнөткөнү менен эч кандай мындай жыйынтык жок да, чынын айтканда. Азыр мен кызматка бара элекмин, мени эч ким чалып чакырган жок, бирок чакырууну күтүп жатам. Экинчи эпизод боюнча ошол Кыргыз темир жолу ишканасында Алия Асанбаева дагы айтып чыкканын билебиз. Ошол тактап айтканда билетсиз отурган жүргүнчүлөр ошол Бишкек Москва каттамында бир поездда эле, бир каттамдын ичинде эле бир 50дөн 200, кээ бир учурда 400гө чейин ушундай билетсиз адамдар отурары. Бул мамлекетке миллиондогон зыян келтирер ошол мамлекеттик ишканага жөнүндө сөз болбоду эле. Анан сиз азыр ошого көз салып турасыз. Андан ары кылмыш иши козголгонун билебиз. Жылыш барбы? Азыр мындай болуп атат да, мен баштан айтып кетсем, мисалы могу азыр президент, Совет Безопасности баягы видео сюжет чыгарып менен ыкчам реакция беришти да. Баягы мен убакытты карасам, бир 17 сааттын ичинде Совет Безопасности Алияны өзүнө чакырды да. Маек кылалы депчи. Анан баягы маек кылуунун негизинде мен кошо бардым эле. Баягы документтердин баарын тапшырдык. Анан мындай болуп атат да, бул суроо эмне үчүн келип атат могу биздин айымдар, биздин мындай жарандар эмне үчүн президентке, эмне үчүн Совет Безопасностьке кайрылганга муктаж болуп атат да. Анткени азыр эле Анар айтып кеткендей, ылдый жактагы берки өкмөт баягы органдары эч кандай иш жүргүзбөй жатат да. Мисалы мындай эле айтып келейин, Алия марттан бери арыздарын Ногойбаевдин өзүнө жолдогон, Кыргыз темир жолунун мурунку директоруна. Андан кийин баягы эч кандай чечим чыкпагандан кийин биз баягы общественное слушание деп коет, баягы коомдук угуу болуп отурганда булар кирип келишти да. Мен залда отурган элем, бир нече проводник кирип келишип, анан баягы Жусубалиев Азимбек Ильясович жетектеп отурган ал угууну. Ошол жерден баягы өзүнүн сөздөрүн айтканы келгенде баягы темир жолдун жетекчилиги оозун басканга аракет кылды. Бирок ошондо деле баягы биздин коомдук жарандар колдоп кыздарды сүйлөткөндө Азимбек Ильясович айткан: "Мага өзүмө арызды жазып келип бергиле, мен карап берем" деп. 31 июльда тапшырган экен Алия. Мен 27 август күнү бизди Дамир Казакович кабыл алып атат дагы, 29 август күнү мен Азимбек Ильясовичтин кабинетине кирип келсем. Алар кимдер? Азимбек Ильясович? Бул зам министр транспорттун орун басары. Анан бул кагаз 29 августка чейин баягы кол коюлуп иштөөгө берилбептир да. Бул эмнени тастыктайт? Баягы өкмөт мүчөлөрү элге кайдыгер мамиле жасаганы да. Бул кагазды эмне үчүн кол койбой, ушуну кармап отурган да. Эми азыр мына жообу чыкты. Мындай анекдотто айтылчу нерселер да. Бул бизге тиги мен Алиянын баягы укук коргоочусу катары жүрөм азыр доверенность аркылуу. Анан каттын алып окусак такталган жок дейт да, баягы Совет Безопасности айтып аткан нерсени такталган жок деп жооп берип атат да. Актысыз биз актысыз биз ушу безбилетник бар экенине биз сизге жооп бере албайбыз депчи. Анан мындай айтып кетчү нерсе да. Темир жолдо ревизорский аппарат деген бар. Жанагы безбилетниктерди текшере турган сотрудниктер. Ошолордун кайдыгер караганынан акты түзүлбөйт.
Совет Безопасности Дамир Казакович өзү айтып аткандан кийин 2874 безбилетник катталыптыр, билети жок, кесип өтүптүр биздин чек араны дегенден кийин Министерство транспорта и дорог жол жумушчу тобун түздү. жумушчу тобун түзгөндөн кийин баягы эми үчүн ошо ревизорлор ушу 2874 безбилетникке акты түзбөгөнүн көтөргөндүн ордуна алардын актысы жок деп бизге кайра кат жөнөтүп атат да. Эми мен мындай деп эсептейм, мен Мухаммедкалый Абулгазиевичке кат жолдогом. Замминистр транспортанын кылган ишине укуктук оценка берип, баягы дисциплинарный взыскание применить этиңиздер депчи. Азыркыга чейин мына жооп жок да. Анан мындай көрүнүш болуп атат да. Президент өткөзүп аткан саясат, политика коррупцияга каршы, Совет Безопасности жүргүзүп аткан иш булар үчүн баягы саботаж деп эсептейм да. Кылып аткан иштин баарына каршы иштеп атышат да. Кайра колдон буттан алып жардам бергендин ордуна президентке өкмөт мүчөлөрү тескерисинче ал фактылар жок деп, мына Анар айтып аткандай жолдомо берип атса, ордуна коюп койгула депчи. Унчукпай жатканы бул кызык нерселер да, дегичи. Мыйзамсыз нерселер да. Анан мен да программанын болушунда айтып берем го, дагы мыйзамсыз нерселер толтура да темир жолдочу. Бул безбилетник баш эле да. Бул жерде мүлк боюнча бар, госзакупки боюнча бар, сатып алуу боюнча бар, толтура нерселер бар да. Бүгүнкү күн дагы ошол эл аралык кыздардын күнү деп айтып кетти. Ошо бир эки кызыбыз ушундай коррупциялык көрүнүштөрдү, элементтерди алып чыккан экен. Бул албетте жогорку бир баягы бийлик бутактарындагы коррупция эмес, бул мындай ортоңку баскычтагы коррупция жөнүндө сөз болуп атат да бүгүн. Сиз ушул окуяларга кандай баа берет элеңиз? Канткенде ушул маселелерди чечиш керек же ким тараптан кетип атат сиздин баабыңызда? Ушундай катачылыктар. Биринчиден рахмат бүгүнкү передачага чакырганыңыздарга. Анан Анара айын видео билдирүү кылгандан кийин мен ошол күнү эле көргөм. Чынын айтканда, сиз иштеген мекемеде, мамлекеттик экотехинспекцияда сиздин маселеден тышкары башка да көп маселе бар да, мен аны жакшы билем. Анан бул жерден биринчи иреттен жетекчиликтин проблемасы да. Анан мисалы Анар айымдын маселесин мындай бир туура жетекчи болсо, менин оюмчачы, ызуучу кылбай эле, сыртка чыгарбай эле, кенен кийсе отуруп эле, эшиктерди жаап туруп чечип койчу маселе туурабы? Чечип койсо болот да. Бул жерде конфликт интересов бар да. Анан азыркы жетекчи боюнча дагы мындай кичине оройбураак болуп калса кечирим суранам, бирок мындай аман эле болсун да. Азыркы мамлекеттик экотехинспекциянын жетекчисичи. Ал боюнча көп эле маселелер бар экен. Ал эми темир жол боюнча чындыгында мындай кенен менде маалыматым жок. Бирок жалпысынан айтканда, мен деле бир кезде ошо сиздей болуп бир чоң мекемеде пресс катчы болуп иштегем, жетекчилердин жардамчысы болуп иштегемин. Анан ар бир конфликтти, ар бир мекемеде өзүнүн чоң маселелери болот да. Кыргызстанда тем более. Кыргызстанда өзгөчө мындай бир хозяйствующий субъекттерде, кирешеси бар мекемелерде сөзсүз түрдө мындай бир туура эмес иштердин көрүнүштөрү болуп жатат. Ал болгон бар тилекке каршы боло берет окшойт да. Анан ал жерде мисалы сиз айтып атпайсызбы, өкмөт мүчөлөрү депчи. Туура азыр коргоо кеңеши бул маселелерди силердин маселени көз эмеге алды, на карандаш алды дагы бир өзлөрүнүн корутундусун чыгарды. Бирок тийиштүү органдар ошондон жыйынтык чыгарыш керек да. Бири-бирине шылтамай деген практикадан азыр кичине алысыраак болуш керек. Анан бул жерден кайсы гана структура болбосун, ошол эле кезде мамлекеттик техинспекция болобу, же темир жол ишканасы болобу, же башка ишкана болобу, биринчи иреттен учурдагы премьер-министрге сөз тиет да. Ал киши деле минтип иштегиле, туура эмес иштерди кылгыла деген ойдон алыс да. Ал кайра ушул парламенттин ишенин аткарайын, элдин көйгөйүн чечейин, мисалы барган кеткен жерине ошо коррупция боюнча өткөндө дагы жыйын кылды, Каденованын маселеси боюнча туура иш кылууга мындай бир жаман үлгү болбойлу деп атат да. Бирок кайрылып келгенде эле ошол катардагы же андан катардагы бийигирээк деңгээлдеги жетекчилер өздөрүнүн баягы кылыктарын менен туура эмес иштерге көрсөтүп коюп атат да. Анан эң негизги ушул баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи?
балық башына сасыйт депчи. Кайсы мекеме болсо маселе ошонун жетекчисинде да. Кандай гана маселе болбосун, конфликттүү маселе болбосун, аны чечип койгон жолдору көп. Чечип койсо болот да. Бул жерде мындай бир колоссалдуу суммадагы акчалар жөнүндө болгон жок да маселечи. Анын коллективди ошондой бир деңгээлге алып келип, уруштуруп, тытыштырып бири-бири менен, анан мыйзам бузуу аркылуу жумуштан айдап же басым көрсөткөн андай мен деле өткөм да. Бирок анын жолдору көп. Болгону ушул мыйзам чегинде жүргүзүш керек да. Ошол бекеринен мисалы эмгек кодекси жазылган эмес да. Тилекке каршы бизде эмгек кодекси көп учурда бузулат. Бул жалгыз гана экотехинспекцияда эмес, темир жолдо эмес. Мисалы бул кишиде мындай бир сизде бир эрдик пайда болуп, ошол нерсени ачык айтты. Темир жолчу айымда дагы эрдик бар экен, ал айтты. Айтпагандар канча? Толтурада. Алар ошол темир жолдогу вагондорго батпайт. Мисалы көп учурда карапайым ошол эле мамлекеттик кызматкерлер ошо кичинекей 5-10 миң сом, 10-15 миң сом айлыкты сактап калайын деп үй бүлөсүн ойлоп коркушат, айтышпайт, ачыкка чыкпайт. Бул жалгыз гана мамлекеттик структурада эмес. Бул мамлекеттик эмес мекемелерде да ушундай маселе бар да. Мына мисалы биз көп учурда аларды ойлобойбуз. Ал жерде деле ошол мамлекеттик кызматта иштеген деле адамдар иштешет. Алар деле айлык алат. Бирок аларга карата болгон басымдар, мыйзам бузуулар өтө одоно да. Аябай көп. Биз аларды тилекке каршы айтпайбыз да. Оюм кыскача азырынча. Рахмат. Биз азыр талкуу уланат, ага чейин бизде кыскача тынуу бар экен, рекламалык. Андан талкууга келебиз. НТС'тин түз эфиринде Ар тарап программасы. Бүгүнкү берүүбүздө биз ошол мамлекеттик мекемелердеги мыйзам бузуулар, коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө сөз кылып жатабыз. Эгерде сиз дагы программа боюнча талкууга аралашып, ой пикириңизди, суроо сунушуңузду берем десеңиз, экранда көрүнгөн телефон номерге чалсаңыз болот. Албетте, Анар айым, ушул сиз коррупциялык көрүнүштөрдү айтып чыктым, атап чыктым дедиңиз, ушуну алып чыгууга эмне түрткү болду? Мисалы, башка кесиптештериңиздей болуп, эмнеге унчукпай тура албадыңыз? Негизи бул көрүнүш кече жакында эле чыга калган жок. Мен башында айткандайчы, бул негизи көптөн бери чогулуп, анан баягы Сиз 2 жылдан бери көрүп билип келдиңиз. Негизи мен бул мекемеге иштеп баштаганыма 3 жылдын жүзү болду. Анан 3 жылдан бери бир айрым бир ушундай мыйзам бузууларга, коррупциялык схемага бир катыштыгы бар адамдарга күбө болдум. Бул маселелерди буга чейинки жетекчиге деле айтып келгем. Бирок кайсыл бир деңгээлде кечиресиз, бизде уюлдук телефондон чалып атабыз дейт. Кабыл алып коелу тезирээк, анан сөзүңүз уланат. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, каяктан чалганыңызды айтып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен ушу Бишкек шаарынан чалып аттым эле, Айнура деген пациентмин. Бизде экинчи ССМдин директоручу 3 жолу кетти. Бизде деле ушундай ызычуу, качан ушул коррупциялар бүтөт? Бизде элдин үнүн уккан эч ким жок. Каалагандай элди бошотот экен, каалагандай элди алат экен. Биз деле тиги немеде экотехник инспекцияда кыздарды кыздай кылып бошотуп, канча элди бошотуп салды бизден деле. Биздин министр башы эчтекени чечпей койду, министр здравоохранения. Бул эмелеки байке айткандай эле бир дагы заявлениячы каралбайт. Биздики мындай элдердин үнү угулбайт экен эч качан. Рахмат. Албетте, эми бул жерде тиешелүү жооп бере турган адамдар жок, өкмөт өкүлдөрү жок, ошондуктан эгерде бизди көрүп аткан болсо түз эфирде ушуга көңүл буруп коет деген ойдобуз. Сиз сөзүңүздү ула берсеңиз болот. ошол жанагы айтып кеткендей эле буга чейинки жетекчиге дагы айтып келгем. Мен эми басма сөз катчы катары негизи коомдогу болуп аткан нааразычылыктарды инспекцияга карата. Ыраазычылыктар болобу? Мен ошол нааразычылык, ыраазычылыктарды мен жетекчиге түздөн түз жеткирип турушум керек. Ошол эле учурда инспекциянын ишмердүүлүгүн калкка түз бойдон жеткиришим керек. Бул менин кызматтагы милдетим. Тагыраак айтканда, инспекция менен коомдун ортосундагы көпүрө менмин да.
Анан баягы ишибиз баягы эл аралап жүргөндөн кийин көп эле жерди көрөбүз, көп эле сөздөрдү угабыз дегендей бир айрым бир ушундай нааразычылыктарды угуп калганда ушу жетекчиликке келип айтып жүргөн жерлерим бар. Муну аппараттык кеңешмеде дагы ортого салган учурларым бар. Бул боюнча көп эле билсе керек. Кайсыл бир деңгээлде бир чара көрүлүп жүрчү буга чейин. Бирок кийинчерээк жетекчилик алмашкандан кийин албетте ар бир иштеген жетекчинин өзүнүн позициясы бар дегендей, бирок баягы жетекчиге кирип мен журналист катары, басма сөз кызматкери катары ошол сөздөрдү айтканда бир көңүл чордонуна кандай десем бир көңүл кош калтыргандай болду да мен үчүнчү. Бирок мен өзүмдүн позициямда бекем турдум, себеп дегенде айрым бир көз караштар мисалы кызматка ушундай тоскоолдук жаратты да. Ошондон улам мен жетекчиликке бир нече жолу кирип айтканда дагы жетекчилик буга чара көрүш керек. Ооба, сиз айткан маселелер туура, сиз айткан адамдардын дагы ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир деңгээлде мыйзам бузуулар бар экен, мен чара көрөм сөзсүз түрдө деп мени жоткотуп бир нече жолу кабинеттен чыгарып койгон да. Бирок тилекке каршы кийинчерээк бул маселени айтып чыкканымда муну негизинде атайын комиссия түзгөн. Комиссия түзүп чын төгүнүн аныкташ үчүн ушундай ишмердүүлүктү жүргүзүү керек деп тапшырма берген. Комиссия 5 адамдан түзүлдү. Мени дагы ошол ичиндеги мен айтып кеткен адамдардын дагы ишмердүүлүгүн карап баа берүү боюнча. Бирок тилекке каршы жыйынтыкты өз учурунда мага айтышкан жок. Ошол мен жыйынтык күтүп жаткан учурда эле ушундай мени кызматтан күтүүсүздөн алып коюшту да. Бирок Тимур мырза айтып кеткендей, мага мисалы бул маселе сыртка чыга турган маселе эмес да. Муну керек болсо жетекчилик өзү ичара жанагындай кеңешме өткөрөбү, айтору отурум өткөрөбү, бир ушундай тегерек үстөлдө отургузуп чече турган маселе эле да. Бирок тилекке каршы андай болгон жок, бизден ичара андай болгон жок. Мунун ошо башталып кетиши дагы ошондой мен коррупциялык схемаларды көрүп, ошого каршы жүргүзөлүү иштерди дегенде дагы таптакыр көз жумуп койгондон улам мен аягында берене менен кеткенден кийин акыры үнүм жетекчиликке жетпей калган гана учурда барганга аргасыз болдум да ушул жолдоргочу. Албетте менин үнүм президентке жетти. Мен муну менен эмнени айтайын дегем, ошол президенттин коррупция менен күрөшөбүз деген жарлыгын колдойлу деген максатта. Дагы бир эскерте кетүүчү жагдай, мен ошол жетекчиликке дагы, ошол комиссияга дагы эгерде бул маселе ушул силер чече албай ушул боюнча кала турган болсо, анда мен президентке чейин чыгып кайрылам дегенде ошол директор өзү кабыл алган жок, бирок жардамчысы эми сиз өзүңүздүн эркиңиз, сиз бошсуз, каалаган жериңизге барып арыздансаңыз болот деген сөзүн айткан. Мен ошондон улам президентке чейин чыгып, бул коррупцияга каршы күрөшөбүз деген жарлыкты мен алып чыгып атам инспекциянын ичинен. Эгер мага ушундай чара көрүп койсо, демек менде ушундай ой калды. Демек биздин жетекчилик ушул президенттин жарлыгын колдобойбу деген дагы менде ушундай бир таасир калды да. Рахмат, бизде телефон чалып бар экен, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып, каяктан чалганыңызды айтып Менин атым Мухаммед. Бишкек шаарынын тургуну болом. Ушул госэкотех инспекциянын мурда кызматкери Анарамга суроо берейин дедим эле. Госэкотех инспекция түптөлгөн 2012 жылы түптөлгөн 7 инспекцияны кошуп бириктирген. Ошол инспекциянын кызматкерлеринин мүмкүнчүлүктөрү асман менен тоодой. Айлык маяналар болсо 7.000ден 10.000ден ашпайт. Бир инспектор бир күндө текшерүүгө барганда 1 миллиондон ашык штраф салганга мүмкүнчүлүгү бар. Эч кандай адам айлыгынан башка поощрениясы жок. Ушул адамдар мүмкүнчүлүгү тоодой болгон адамдар 7.000 сом айлык менен анан миллион сом салганга мүмкүнчүлүгү бар адамдар коррупцияга аралашпай туруп таза ак иштей алабы? Рахмат. Сизге суроо болду. Бул эми сиз берген суроо, сиз өзүңүз билип жатсаңыз керек. Бул жерде мен Мамекатех инспекциянын басма сөз катчылыгынын ишин аркалап келдим. Басма сөз катчы бул кызматкерлердин айлык маянасы канча, ал жетеби, жетпейби деген маселени карабайт. Басма сөз катчы ошол инспекциянын ичиндеги болгон маалыматтарды сиз айттыңыз да, коомчулукка чыкчумун, элдин ой пикирин укчумун депчи, анан ошондой текшерүүгө барганда ишкерлердин
акча алганды же болбосо башка бир ушундай көрүнүштөр боюнча айтылып жүрөсүз. Мындай Ошол акча жөнүндө сөз алган, болуш өтөт сизге? ооба, мындай акча алды наразычылыктар мен эле эмес, сиздер деле угуп жатсаңыздар керек, туурабы? Мынакей биякта айтып жатышат ушундай башка дагы көрүнүштөрдө. Ооба, балким эл айтса дагы, калк айтса дагы калп айтпайт да. Мисалы, айрым бир көрүнүштөрдө ушундай алып атат, ушундай болуп атат. Мисалы, могул бир объектини же болбосо могул бир субъектини бүтүрүш үчүн мына момундай акча талап кылышты деген көрүнүштөр мен эмес, баарыбызга тең эле маалым да. Бирок мен бул жерде мындай өзү жокто көө сүйкөбөйүн дегенде инспекциянын жетекчилиги келбегендигине байланыштуу тилекке каршы мен мындай үстүртүүдөн жооп бергенге аракет кылайын. Себеп дегенде менин кызматыма кирбейт. Албетте мен ойлойм ушул кайсыл бир деңгээлде ушул бул чындыкка жатат депчи. А бирок жанагы коррупциялык схема боюнча айтып кетейин деген, мен биз коррупциядан адегенде өзүбүз тазаланалы, биз коррупцияны ичибизден баштайлы деп коңгуроо кагып чыккам да. Жана ошол эле айтып жаткан айлык маяны Ошондо бар. мекеменин ичиндеги жанагы жылдык бюджетиндеги акчанын Мен корголушу жөнүндө сөз ооба, болот. негизи ооба, атайын бюджетке бөлүнүп берген акча каражатын туура нукка буруп, кайсыл максатта бөлүп бере турган Мисалы, кайсы болсо, максатка ошол жумшашкан сиз максатта, мыйзамсыз деп атасыз? мисалы мен Четиркөө учту эле буга чейин башка эми министрликтерде мындай чыгып атат. көрүнүштөрдү ошо мен Мисал сизге эле бир жак бар. мен сизге айтып кетейин. Албетте мындай көрүнүштөрдү мен жанагындай айтып чыкканда өзүңүздөргө маалым болду. Ушул акчалар кандай нукта бурулуп, кайсыл тараптарга, мен аны кайталап эфирден убакытты албай эле коеюн. Ушул нуктарда ушундай бөлүнүп жүргөн акчалар жана ошондой эле жанагы тендер ойнотулганда дагы ушундай унаалар дагы өз мөөнөтүндө келбей калган деген көрүнүштөр болуп атат. Бүгүнкү күндө бул мисалы жалпы коомго дагы табышмак, мага дагы табышмак. Чындап келсе, мен ушул процессти мен аягына чейин күтөм. Мен дагы эле ишенем азыр. Мынча башында чыкты, мына момча мыйзам бузуу болду. Момча деген акча каражаттар сарпталган туура эмес нукта. Мисалы жанагы кадр маселеси боюнча дагы, кадрларды дагы алганда дагы ушундай негизде алынган деген маалыматтар чыкты. Бүгүнкү күндө мага кызык, эми ушул маалымат аныкталып чыккан күнү дагы жыйынтыгы кандай болот? Туура эмес экенин билдик баарыбыз тең. Мен дагы билдим, коом дагы билди дегендей. Эми ошол туура эмес ишти жүргүзүп жаткан адамдар эмне жаза алышат? Мага ушул табышмак да. Ал эми коррупцияны кечиресиз. Коррупциянын бетин ачып, мынакей коррупциялык схема жүрүп жатат ушул жерде деп айтып аткан мага кандай, мен мисалы мындан аркы кызматтагы ишмердүүлүгүм эмне болот деген, бул жалгыз эле менде эмес, азыр бүгүнкү күндөгү коомдун дагы мындай суроосу болуп турат го деген ойдомун. Ошол эле ошол коррупция жасаган адамдар деп атасыз. Бул аппарат жетекчиси, иш башкармалыкпы же кадрлар бөлүм жетекчисиби, кимдер жөнүндө сөз болуп атат? Мына Же ошол эле директор жөнүндө сөз болуп атабы инспекциянын? Мен дагы сөзүмдү кайталай кетейин. Ошол президентке түз кайрылууну жолдогондо ошол мен 3 адамдын атын атап кеткем. Бүгүнкү күндө менин угушума караганда, мен алган маалыматка караганда ушул 3 адам дагы эле кызматын улантып иштеп жаткан экен. Ошол эле мисалы кадр атын атап кызматын алсаңыз дагы кайсы кызматтарда? ошол кадр кызматын айта кетелик. Мисалы мен өзүм эле көрүп турам, сиздер өзүңүздөр бүгүнкү күндө жакшы билесиздер, мамлекаттехинспекциянын кызматы өтө чоң да. Мындайча айтканда 15 Кадр кызматы дагы кайсы кызмат? Бухгалтерияны айтып атам, мынакей ошол эле каржы, каржы башкармалыгын айтып жатам. Ошол каржы башкармалыгы менен кадр кызматын бүгүнкү күндө контролдоп, ошолорго мындай саресеп салып, ошолор үчүн жооп бере турган бул статс катчы да. Анан мен ошол статс катчыга дагы үчүнчүсү статс катчы, мен ал кишиге дагы айткам. Демек ошол мекеменин ичиндеги уюштуруу иштериндеги Албетте, мен дагы бир мисал келтире кетейин. Себеп дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кадр боюнча мынакей конкурс менен келет кадр дагы. Бизде баягы басма сөз катчы катары мага дагы көп суроолор берилген. Эмне себептен силерге конкурска катышабыз, бирок негедир сырттан көп эле адам катышкандай болот дагы. Канчалык деңгээлде, жогору деңгээлде дагы конкурстан өтсөк дагы кызматка алынбай калабыз. Бул жерде кандай дегенде, менде дагы бир нече суроолор болуп, буга өзүмдүн жон терим менен атайын ичинен иликтөө жүргүзүп көргөм. Муну коргоо кеңешинин атайын комиссиясына барып дагы айтып бердим. Ошол эле учурда
негизде 15 багытта жанагындай текшерүүнү жүргүзүп атканда ошол ар бир багытты текшерип жаткан адистер кесипкөй адистер болуш керек деген талапты койгом да. Мындайча айтканда ошол эле өрттү көзөмөлдөп аткан мисалычы, ошол эле жер кенин көзөмөлдөп аткан мисалычы, ошол эле энергетиканы көзөмөлдөп аткан тарапта сөзсүз түрдө адискөй киши келип иштебесе, кызматкер келип иштебесе, анда иш аксайт. Бул жерге адистер эмес, адистиги Айрым учурларда ооба, айрым учурларда адискөй эмес, кесипкөй эмес адамдар келген. Сиз буга чейин жана билеттер боюнча маселени айттык. Ага чейин дагы ошол эле Кыргыз темир жол ишканасынын мурдагы жетекчисинин жүрүм туруму, сүйлөгөн сөздөрү, анын бир үй бүлөлүк бир жанагы аралашкан бир иштер боюнча массалык маалымат каражаттарына коомчулукта интернетте чыгып келген. Кандай дагы иштер сиз айтып атасыз? Көп иштер бар депчи, коррупциялык иштер. Кандай иштер бар ал ичинде? Болот атат азыр. Бул системная коррупция деген эмне да? Мисалы бул безбилетниктер бир эле КПны да. Мындай алып келгенде, мисалы биз 1 жылдан бери, 2017-жылдан бери могу 150 вагонду сатып алуусу боюнча бир ишти козгото албай койдук да. Бир тендерлик сатып алуу боюнча биз бир ишти козгото албай койдук. Жана 150 вагон жөнүндө сөз болот атабы? Ооба, 150 вагон жөнүндө сөз болот атат. Бул 150 вагонуна элге айтып кетчү нерсе, биз ушул акчага биз бир вагонду 42.477 долларга сатып алдык Казакстандан да. 8 миллион 345 миң доллар болуш керек э? Ошондой. Ана мындай болуп атат да, биз деген ушул акчага, ооба, ал кредит, Российский фонддон алынган кредит. Биз бул акчага Россиядан эле 31.187 доллардан андан жакшы вагондор сатып алмакпыз да. Ошондо кеминде 10дон ашык миң доллар ар бир вагондон желип кетип атат. 150 вагондон 1,5 миллион долларга чыгып кетип атат да. Бул каяктан алынып атат вагондор? Казакстандан? Казакстандан алынып атат. Ана мындай нерседе биз килтейген департамент госзакупок, Министерство финансов дагы айтып атат. Бул сатып алууда абдан көп мыйзам бузуу болгон депчи. Кеминде 4 мыйзам бузууну айтып атат да. Биз азыркыга чейин иш козгото албай койдук да. Анан баягы могу премьер-министрдин, өкмөттүн иши боюнча мен мындай өзүмдүн баягы коллегалар менен мындай бир аз келишпештигим болуп атат да. Мен ойлойм да, премьер-министр мисалы азыр Ногойбаев Алмаз Бердибековичти жумуштан өзүнүн распоряжениясы менен баягы представление Министерство транспорта бергенден жумуштан алды да. Эмнеге жумуштан алды? Мындай жазыш керек да. Мисалы, момдай мыйзам бузуулар же ишти туура эмес алып барды депчи. Эми азыркы жаңы келген Канат Абдыкеримов деген директор, ал мындай орусча айтканда отправная точка деген болуш керек да. Билиш керек да, ишти эмнеден башташ керек да. Бул мындай болуп атат да, баягы коррупционный схемалар ачылбай эле жатат. Фамилиясы эле директордуку өзгөрүп калды. Ошондой болуп атат да. Анан ыкчам деп эмне үчүн айтып атам, өкмөт башчысы, мисалы өзүңөр деле көрүп атасыңар, соцсетте, баягы соц тармакта бул Анаранын деле суроосу абдан бат мындай жарылды да, баягы эл чыдабай кетти да. Анан унчукпай эле жүрүшөт да. Бул кандай, бул кайдыгер караганыбы же кандай деп мен түшүнбөйм да. Анан могу сиз айтып аткан баягы системалык коррупция боюнча мына госзакупкиде анан мына Анар айтып аткан туура эмес акчаны туура эмес сарптоо да. Мисалы баягы эле темир жолду алсак, 2024 жылы пассажирлик вагондордун, жүргүнчү вагондордун срок службасы бүтөт баарыныгы. Бизде практически пассажирский служба жок болот. Биз жүргүнчү ташыганга вагонубуз жок. Акыркы срок службы вагондуку истекает, бүтөт да. Анан ошол эле маалда темир жолдун башчылары стадион салып жүрөт, базар салып жүрөт, пищевой базар салат, вещевой базар салат. Бул не деген көрүнүш? Биякта өзүнүн баягы профильный деятельностун аткарыш керек да. Өзүнүн эмнеге бул жүк ташыганга, анан жүргүнчү ташыганга жасалган мекеме. Анан баягы базар куруп, стадион куруп, бул туура эмес деп эсептейм да. Анан баягы сиз айтып кеткен гостиница боюнча генеральный директордун карачкей кызы станция Бишкек-1 в полосе отвода деп коет, баягы темир жолдун килтейген мекеменин башкы директору өзүнүн иштеп турган мекемесинин территориясына кызына гостиница салдырып койгон да. Эми
ошонун баарын эл көрүп турат, жумушчулар көрүп турат. Ал Өкмөт мейманкана коммерциялык багытта иштейт да. ал частный, ал баягы Инвест Транс Логистик деген тиги Ногойбаевдин Карачичекей кызынын компаниясынын собственности да, мүлкү да. Анан баягы бул Өзү деп айтпайсызбы? Өзү деп айтпайсызбы? Үй бүлөсү өзү болуп атат да, өзү эле. Анан мындай болуп атат да. Баягы мурун Аргынбек Малабаев өзү айтты эле, баягы 3-чү этажында өзү жашап атат депчи. Ал видео съемкаларда бизде бар да. Анан мындай болуп атат. Бул темир жолдун территориясы да. Бул жерде мэрия унчукпайт. Фонд госимущества унчукпайт. Фонд госимущества, мисалы, баягы мүлк фондусу өкмөттүн байлыгын кармап турган фонд. Ал темир жолунун 100% акциясын ээлик кылат. Жок, темир жол акционердик общество эмес. Темир жол деген мамлекеттик ишканадагы ал деген баягы мүлк фондуна Баш ийет. бүкүлү баш иймек түгүл, ошонун мүлкү. Баягы жерлер дагы фонддун мүлкү. Анан фонддун көз карамагынан чыгып, кандай мындай частный нерселерге өтүп кеткенин мен күлкүм келет да. Анан баягы премьер-министр кайдыгер карагандай эле көрүнөт да. Мына зам министрлери бул ишти кылса, анан мисалы могу темир жол толтура проблемасы бар. Андан башка мына Бишкек асфальт сервис. Биз бир мекемени, любой мекемени алалы, Кыргызстандагы толтура коррупционный схемалар бар. Ошолорду ачыкташ керек да өкмөтчү. Мына могу жерде мондай кылып атышыптыр, могу жерде мындай кылып атышыптыр. Эл көрүп тургандай да. Анан баягы информационный вакуум. Менин оюмда президент менен эле Совет Безопасности иштеп аткандай да. Менин оюмча мындай кылыш керек да. Кайсы мекемеде суроо аябай көбөйүп атат, ошонун башчысын алыш керек жумуштан. Анткени мындай болуп атат. Мисалы, Анара жазат экен, Алия жазат экен, баары жазат экен, эч чара көрүлбөй атабы? Анда башчылары иштебей жатат. Анда статистиканы кылып туруп, бул башчылардын жумуштан алыш керек. Чечүү жолу сиздин пикирде? Кадр маселеси баягы Сталиндин убагында кадр решает все дегендей да. Баягы биз деген 1000 мыйзам чыгаралы, эгер биз коррупцияга заточенный кишини алып келип коюп койсок, ал күнү түнү ойлонот. Эптен ушу мыйзамды айланып өтүп дагы бирдеке тыйын жазайын депчи. Ошон үчүн баягы чынчыл, таза адамдарды алып келсек, анын ою ушу ишти оңдойн деген нерсе болот да. Мисалы мына Тимур Мырзанын деле мисалы бул саясий партиянын өкүлү болуп атат. Булар баягы калыптанып келип туруп баягы жогорку кеңешке кирип ушундай чоң өзгөрүүлөрдү жасайт деп ойлойм да, мисалычы, кийин соңундачы. Ошондо аябай чоң туура айтты. Балык башынан сасыйт депчи. Башчысы өзү коррупция кылып атса, Кыскараак айтып, ким кылмаган? убакыт бүтүп баратты. Жыйынтоочу сөз айтып койсоңуз. Сөздү угуп атасыз. Мамлекеттик мекемелердин ичинде эмне болуп атканы жөнүндөчү. Эмне кылыш керек? Бул маселени кантип чечиш керек сиздин пикирде? Мына сиз азыр туура суроо берип атасыз да. Биз тилекке каршы акыркы жылдары Акаевдин заманынан бери баштап эле коррупция деп эле келе жатабыз да. Сиз айткандай, бул киши айткандай, кайсы мекемени албайлы, ал жерде сөзсүз түрдө мындай проблемалар бар да. Аны коомчулуктун баары билет. Демек биз деген бул мекемеде коррупция болуп атыптыр, тиги мекемеде коррупция болуп атыптыр, аны ачыктайлы, аны президентке жеткирели, аны өкмөт тукшун деген маселеден арыраак болуп, ошол мекемеде кийинки этапта кантип коррупцияны жок кылабыз, кантип ал коррупцияны пайда кылуучу факторлорду жок кылабыз деген үстүнө ойлонушубуз керек да. Себеби кайсы жетекчини албайлы, ал жерден кайра эле проблема чыга бериши мүмкүн да. Мына бүгүнкү күнү өзүңөр билесиңер, өткөндө Кореядагы элчи айтты эле, тышкы иштер министрлигинде кандай болуп атат деп. Мына ошол эле сиз айткандай, коргоо кеңеши иштеп аткандай эле болот, жыйынтык чыкты да. Чынында эле ошо тышкы иштер министрлигинде керек болсо ошол жерде биздин мамлекетти визиткасы болгон жерде, эл аралык деңгээлде көрсөтө турган жерде былык иштер көп экен. Керек болсо ошо дипломатический номерлерди машиналерге кадап сатып атыптыр деп атпайбы. Демек Кыргызстанда коррупция бул айыкпаган бир дартка айланды да. Маселе эмнеде? Каяктан келип атат, анын табияты, анын изилдөө жолдору, аны изилдегенден ушул коомчулук кайра келбеш үчүн ошол маселеге. Ошону ойлонуш керек да. Биз болсо ушундай программалар көп болду да, туурабы Мирбек? Сиз канчасын алып бардыңар? Тиги жерде коррупция болот, бул жерде коррупция болот. Башка передачалар деле бар, башка каналдарда. Ошол жерде ошол эле сөз да. Конкурс менен келбей, кокустук менен келип атат деп атышат да. Мисалычы. Бүгүн Анар айтып атат, эртең Жанар айтат.
башка күнү дагы бирөө айтат да. Демек маселе бул жерде деген биздин Кыргызстанда болуп аткан кырдаалдын түзүлүп калыптанып калышында да. Буну чечиш бир эле жолу бар да. Бул саясий эрк керек да. Бизде көбүнчө кандай жол менен чечилет? Акеси, жакеси жанагы тигиндей мындай деп чыгып кетишет. Бирок показательно. Мисалы көп эле жерде айтышат го. Эмнеге миллион урдаган отурбайт, тоо урдаган отурат депчи. Анын эмес мына ушундай бир деңгээлге жеттик. Премьер-министрлер коррупция боюнча отуруп атат азырчы. Мамлекет, эл ушундай бир деңгээлге түшүп калды. Кыскартсаңыз убакыт бүтүп. Демек, биз коррупциянын жок кылуу жолдорун ойлонушубуз керек да. Аны талкуулагандан анын Кесепет жолдорун эмес, мунун келип чыгуу Ооба. себептери менен. себептери менен күрөшүш керек. Ошону ойлонуш керек. Ушундан анан чечиле баштайт. Менимче. Рахмат. Мындай маселелерде эми албетте көбүрөөк убакыт керектелет. Биздин берилген убактыбыз соңуна чыкты. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, бул боюнча дагы башка программаларыбыз албетте талкууларыбыз болуп турат деп ишеничтебиз. Бүгүнкү программа убакыт бүткөнүнө байланыштуу жыйынтыкталды. Эфирден кайрадан амандашканча.